Мен мектепте окуп жүргөндө базарда иштегенимди көп деле биле бербейт. Түрдүү жумуштарды кылдым. Араба түрттүм, жүк ташыдым, бут кийимди тазаладым. Анан көбүнчө баягы жаш балдардын ичкилик ичип, клей жыттап, баңгизаттарын колдонгонун да көп көрүп калдым. Ал жердеги адамдардын жашоосу оор, бирок баңгизаттары абалды ого бетер кыйындатат. Алар биздин денебизди, акылыбызды жана андан тышкары биздин жашоого болгон кыялдарыбызды, максаттарыбыздын баардыгын талкалайт. Андыктан баңгизатына мен мурда дагы, азыр дагы, кийин дагы жок деп эле айтат элем. Учурда менин сүйүктүү ишим бар. Дени сак жашоо үчүн спорт менен баштагам дегендей, эң негизгиси мен чөйрөмдү дал ушул баалуулуктарды алып жүргөн адамдар курчаган. Биз бири-бирибизди жакшы адаттар менен колдоп, өнүгүп өсүүбүзгө ар кандай шарттарды түзүп, бири-бирибизди колдойбуз, көмөктөшөбүз, жардамдашабыз. Кенедей эле тандоо сенин келечектеги жашооңо таасир этет. Муну убагында түшүнгөнүм мен азыркыдай калыптанышыма дагы себеп болду. Жаман топтордон баш тартуудан коркпогула. Анткени чыныгы достор сиздердин жашооңуздардагы бардык максаттарга, бардык жакшы жашоого болгон умтулууңуздарды колдойт. Убакыт эң баалуу ресурс. Өнүгүп өсүүгө тоскоол болгон нерселерге эч качан убакытты коротпо. Ээрчибе. Башта.